Assalamu alaikum, менин программасынын көрүүчүлөрү. Мен азыр ушул Ноокат районуна караштуу Разак Бак деген айылында турам. Бул Көкжар айлаймагына карайт да. Менин маңдайымда болсо, бүгүн ушул 30 жылдыгын ушундай чоң маанай менен белгилеп жаткан эжебиз. Атыңыз ким? Жанара деген эжебиз косуп алды. Элмира эжебиз менен Жанара эжебиздин 30 жылдыктардын негизги максаты бул ушул бүгүнкү куттукталуучу агай эжекебиз да, эжекебизди куттуктайбыз да. Ешпаева Гүлайым деген эжекебизди куттуктайбыз. Мына ушу менин программасына каттатып коелу деп окуучулары 1-класстан баштап окутканбы сиздерди? Ооба, 4 класстан, э? Демек, азыр энебиздин жашы канчага чыгып калды? 65ке. Менин программасы толук кандуу тартыптуу экен, э? Кандай отурасыздар анан? 30 жылдык кандай өттү? Бул бакты чын дегенде Ноокатка аябай көп келебиз, бирок биринчи жолу көрүшүбүз да, чын айткандачы. Абдан сонун турбайбы? Кандай кылат бул жагы? Азыр эми энебиз турат го, энебиз да, энебизге барып эле сразу учураша беребиз. Музыканы тазайтып коесаң 5 мүнөткө, 10 мүнөткө. Кандай отурасыздар? Жакшы отурасыздарбы аман эсен? Бардыңыздар 30 жылдыктарбы, э? Ошондо 77 болуп каласыздар да? Мына урматтуу көрүүчүлөр. Гүлайым деген эжекебиз кантип отурат? О, мынакей. Кол чабуулар менен бул гүлдү тапшырып коелу мынакей. Биздин Москвадан Закирова Эльмиранын атынан. Молодец. Менин программам. Сизден Эльмира сюрпризиңизди алдык. Бардыңар юбилейиңер менен классташтар бактылуу болгула. Мына ушул өрнөк айылда биз бирге окуганбыз. Ошол өрнөктүн таза суун ичип, таза абасын жутуп, мына классташтарыбыз менен бир туугандай болуп, ушинтип мына эжекебизди биз Бишкектен чакырдык. Бишкекте бул мугалимибиз эң алдыңкы мугалимдерден болуп иштейт. Өзүнүн кесиби мыкты, профессионал, эми айтып бүтпөс да. Сөз менен жеткириш кыйын. Отличниги, орус тил, кыргыз тил, кукла театрыдан чоң ийгиликтерге жетишкен. Ошол рахмат Эльмира дагы бала чакаң менен тынч болгон. Элмира эжебиз менен байланыштырып кое аласызбы ушул моменттен пайдаланып туруп, чалып телефонуна сөйлөп дегенде. Урматтуу көрүүчүлөр, ушул мынакей классташтар, Элмира классташтарыңызга жакшы таанысаңыздар керек, по-моему. Мисалы, менимче, мисалы үчүн ошол эжебиздин идеясы менен ушул менин классташтарымдын дагы демилгеси менен ушул эжекебизди куттап коелу деп эжеке. Мана Элмира подаркаңды мына. Кандайсыз Элмира, жакшысызбы? Бул бир аз даярданып аткан турбайбы? Анан ошол Элмира эже ушул классташтары менен чогуу белгилеп, сүйлөшүп, Жанара эже менен акылдашып, анан ушул мүнөттөрдү ишке ашырып атат да, ушул максаттары орундалып дегендейчи. 65 жашка чыгыпсыз да? 65 чыгайын деп калса, эми Кудай буйрса чыгасыз жакында. Менин программасына да татыктуу, анан ошол эле мезгилде бүгүнкү 30 жылдык юбилейибиздин эң сыйлуу коногу деп өздөрү айтышкан. Маалыматтарында мынакей. Элмира жагандайсыз, жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы отурасызбы? Москвалыктардын убактысы тар болот деп биринчи сизден интервью алып тургандан кийин, куттукташтырып тургандан кийин башкасын өтөйүн деп чечтик мынакей. Куттуктай бериңиз. Жакшы Элмира, кандай ден соолугуң жакшыбы? Мына эжекебизге бердик подаркаңды. Рахмат Элмира, чоң рахмат. Азыр дагы өзүм да сүйлөйм. Сен ушул алыстан мени ушунчалык куттуктап, өзүң эфирге чыгып куттуктап атканыңа мен абдан ыраазымын. Чоң рахмат. Өзүң дагы эми бир убактың болсо келип кетерсиң, айылга. Мен алдымдан ардан көкүмүштөн салмактуу эжекем. Өмүрүңүз uzun болсун, ден соолугуңуз чың болсун, эч качан оорубаң. Менин классташтарым, балдар, кыздар, өмүрүңөр uzun болсун, балдар, кыздардын жакшы күндөрүн көргүлө. Сонтуп ойноп күлүп жүрө бергиле. Бактылуу карлык болсун, ажылып сатарларын алып келсин баарыңарга. Бүгүнкү күнүңөр ийгиликтүү болсун, кыздар, балдар, бактылуу болгула. Ай, рахмат, сиз дагы аман болуңуз, э? Аман кол чаап коебуз мынакей жакшынакай оттуктоо. Рахмат болсун. Рахмат, эми эжекебиз сүйлөтөлү бир аз, э? Эжеке келиңиз отуруңуз, эми сиздин жаныңызда отуруп алып бир аз кобурашалы эми.
Неме кылайын, мен де тапасың. Ооба, жок азыр эжекебизден кичине маалымат алып алайлы, анан Сарпайыңыз тапшырып бересен, Эне, өзү мен Швейга программасын тартам да, анан бакылдап сүйлөп келсе 30 жылдыктардагы эмне кылдык экен деп ойлонуп калбаңыз. Бүгүн менин программасын куттуктайбыз. Энебиз отуруп бериңиз, отуруп бериңиз. Мен туруп сүйлөйүн деп. Туруп сүйлөйүн деп атасыз, мейли, анда мен деле туруп сизге суроо берейин, Эне. Кийинчи сүйлөп койбойм, Аха, андан макул. Эми мындай да балдарым. Өз негизи мугалим деген мөмөлүү дарак дейт, Анан менин өзүмдүн ушу мөмөм силерсиңер. Себеби ушу биринчи мынакей чыгарган өзүм 5-6 жылдан бери окутуп, 10 класска чейин бүтүрдүм. Анан кийин монтип сый көрүп, баягы мугалимдин иши кандай экенин билесиңер. Өзү негизи кылым карткан бул кесип, биздин мугалим кесиби. Өзүнүн кыйынчылыктары да бар, аны да билесиздер. Анан мондай жыргалчылыгы да бар, ал деген силердин ушундай сыйыңар да. Ошон үчүн мен абдан ыраазы болуп, силердин алдыңарда өзүмдү аябай бактылуу сезип турам. Анан кийин негизгиси ушул мөмөлүү дарак дегенден мону продукт силер менин жемишимсиңер. Азыр мындай сурап чыксам, ар бири жөнөкөй эле кесип, бирок үй бүлөдө ушунчалык бир ынтымактуу, өздөрү да бири-бири менен ынтымактуу, үй бүлөнү жакшынакай түзгөн, бактылуу балалыкты жакшы өткөзгөн балдарым экенсиңер да. Мен мындай өзүм силердей балдарды тарбиялап чыгарганыма сүйүнүп атам да. Канчасы Россияга чейин барып келди, анда биз орус тил мугалими болуп иштечү элем биякта. Анан өзүм ойлойм да, чын эле орус тилди жакшы окутуптурмун депчи. Себеби Россияга барып жакшы ийгиликтерди, ушундай кыйналып турган мезгилде ушундай ийгиликтерге жетип, үй бүлөңөрдү да, ата энеңерди да сыйлап, баарына жетиштүү болуп, ушунчалык мени чакырып, тетиги баягы алыс жерден баягы ат артып келгеним, мына силер үчүн келгеним. Мени деген Глем Калина жөн эле келе бериңиз деп, билетта тиги ал жактан да, кайра бул жактан да алып беришип, мына өздөрү машинеси менен алып келип буга чейин. Эжеке каяктан келдиңиз? Мен өзү негизи Бишкектен келдим. Бишкектен бери келдим. Ошентип сыйлап атышат, мен ыраазымын балдарымачы. Анан негизгиси силерге дагы мен ушул ушундай эле баягы кыргыздын наркы баргы, сый урмат деген, ошондой наркты такыр бузбагыла, ошондой биздин ыйманды бузбагыла, эч качан бул сый урматты ар дайым алып жүргүлө да. Мен ойлойм, ошол чын ушундай тарбия берген окшоймун. Ушул балдар мени ушунчалык сыйлап атканыначы мен ыраазымын. Анан мондай бейиштей жерге алып келип туруп, жакшынакай кылып, менин программасын чакырып, анан катта тутканда да өзүнчө толкунданып атасызбы? Толкунданганда бул караңызчы, азыр эмес шаардан кандай үйп, тиги аба ырайы кандай өзгөрүп атат. Бияка келсең өзүнчө эле мындай дем алуу ушунчалык жеңил да. Анан сиз мондай балдар карап туруп, мага ушунчалык энергия берип атасыңар да. Мугалим ар дайым жакшы көрүнөт, себеби балдардан энергия алат экенбиз да. Ошол энергияңарга дагы рахмат балдарым. Ичиңерде ушунчалык жакшы каалоо тилектерди айтып атасыңар. Ошонун баары мен үчүн позитив да. Туурабы? Рахмат, ушул мен ыраазымын. Агартуу тармагында канча эмгек кылдыңыз? Канча жыл? Мен агартуу тармагында мына уже 40 жыл, туура 40 жыл болот экен. Мен балдарым Бул чаап койбосо, мына 40 жыл. Бул деген өмүрүнүн жарымын берди деген сөз. Ушул тармак. Мынакей Жарымынан көбүн, уюштуруучу Жанарка, мына бул кыздар балдарым уюштуруп атышат. Жанарда айтып кетти, чын эле жакшы эле жетишкендиктерге, ийгиликтерге жеттим да, буюрса. Анан баягы айтып атпаймынбы, дагы эле ушундай бир сый урматтан кийин эле баягы кыйналганың да жоголуп кетет экен. Анан дагы эле баягы мугалимдик кесип ушунчалык бир ыймандуу кесип экенин мен өзүмө ушул жолдон өтүп ынандым да. Рахмат, ушу балдарыма ыраазымын. Себеби тиги ноокатка чейин, мисалы үчүн ноокатта ушунчалык 18 жыл иштеп турмун да. Анан кийин ноокат элин бирөөлөр туура эмес сөз айтса, мен ушундай жаным эмне үчүн мен ушул жакта иштегенмин. Ушунчалык ыймандуу эл. Жыл мугалими болуп 97-жылы эмеге Бишкекке чейин баргам. Мугалимдер мени бир жума тиги иштетпей койду. Бар үйүнө барып даярдандым. Баягы келимбиз да. Үйдөгү иштерди бүтүрүп коюп, түнү бою саат 2-ге чейин сабакка даярданып эле, ачык саат өтүш керек да. Даярдандым эле. Кайра өздөрү мени ноокатка алып барып, ошко алып барып, Бишкекке чейин өздөрү алып барып, кайра алып келишкен да. Анан мен айтам, эмне үчүн менин ноокатым жаман десиңер? Ноокатым деген сон, ушундай сонун жер, ыймандуу эл деп. Ар дайым мен ушундай сыймыктанам да, ноокат жергеси менен. Эжеке, өзүңүздүн канча балаңыз бар? Өзүмдүн бир кызым, 3 неберем бар. 3 небереңиз бар.
Жалпы канча балаңыз бар? Окуучулар балдарыңызды мисалы республика боюнча. Республика боюнча мен сан жеткиз. Сан жеткиз. Алардын балдарын небереңиз да сиздин, туурабы? Алардын сиз кыбыра бол көрүп калдыңыз да. Демекчи бул күнгө чейин эми эсепсиз деп атпайсызбы? Санычы мисалы кээ бир кыздарыбыз мисалы о батыр эне болуп калды дегенде бул убакка чейин туурабы эне? Менин кыздарым баары батыр эне экен. Бардыгы батыр эне. Кол чаап коесуң да батыр энелер үчүн мынакей. Батыр аталар да бар экен. Урматтуу көрүшүлөр мынакей. Уулдарым эмгекчил экен. Мен ошол ушундай эмгекчил батыр эне, ушундай бир үй бүлөнүн ушундай куту болгон адамдар экенине мен ушунчалык ыраазы болуп атам да. Буякта мен Сейтек деген балам адвокат экен мынакей. Адвокат мынакей. Адамдардын укугун коргоп жүрөт. Ойбой мынакей. Бардык тармактан бар демек. Бардык тармактан өзүңүздүн окуучуларыңыз өзүнүн орун очогун алган. Ушул күнгө чейин. Ошолор менен сыймыктанасыз. Сыймыктанам. Анан монтип мен эле жалгыз эмес, мына Якпан эжекеси дагы орус тил мугалими болуп кеткен. Кумар жеңебиз бул родительский комитет деп коебуз да. Ата энелер комитети. Мына уюштуруучу болуп 20 жылдыкта да чогулганбыз. Мына азыр 30 жылдык болуп атат. Эми Кудай берсе дагы жаш бере берсин баарыбызга. 40 жылдык болобу, 50 жылдык болобу. Келе беребиз. Эжеке, мындай кыласыз эми бир өзүңүздүн бир мындай эми орус тил мугалими турбайсызбы? Окуучуларыңыз баягы орус тил сабагынан бир сабак өткөн учурду элестетсин да бир орусча куттуктап коюңуз окуучуларчы бир чын жүрөктөн мисалы уксун ошол сөздөрүңүздө бир. Бизди жанагы теремок дегенди да жаттатканбыз. Эсимде мени жаттатканда баягы аны эте албай калып өтөшкө бергем. Азыр ошол тексттерге бирлер. Ушул аңгемеңизди сактап туруңуз, азыр айтып бересиз азыр. Эжекебиздин бир орусча куттуктоосун бир. Орус тил мугалими болгондуктан. Дорогие мои дети, мои родные дети, спасибо за то, что вы уважаете мой труд, мою профессию. В основном я работала здесь на УКАТе, вела русский язык и литературу. Это Якпан Эжекеминен. И я именно по русскому языку прошла учитель года до республики. Потому что дети мои учились хорошо, отлично. Хотя, да, были, конечно, бывает и такое, что дети некоторые не учатся, но я, наверное, воспитала таких детей, которые все-таки учились. И в то же время какие-то интересные... Я хотела что-то новенькое. И вот организовала кукольный театр. Тогда назывался «Теремок». Поле чудес. Да, «Поле чудес». Поле чудес, И да. что-то как-то хотела организовать, и что-то интересное, чтобы дети научились говорить на русском языке. И тогда кукольный театр для меня был, как сказать, звездой, да? Потому что дети с интересом играли роль, например, животных, да? И произносили эти слова. Это произношение и развитие речи, вот это все связано же. Тем более, дети вчера вспоминали, Гулия Николаевна, хорошо, что вы меня учили диалогу. Диалог у нас шел в школе, да? Вот, например, не только зубрежка, дети, значит, говорили диалог. Значит, урок велся, оказывается, я сейчас вспоминаю, оказывается, я диалог вела. Оказывается, у меня кружок кукольного театра активно, да, все продуктивно проходило. Так что я, как сказать, я довольна тем, что на самом деле я хороший учитель, наверное, потому что дети мои такие. Аплодисменты. Урматтуу көрүүчүлөр, биз Гүлайым эжекебиздин үчүн орусча сүйлөтүп атабыз. Кээ бириңиздер терикпеңиздер комментарийлерде, мисалы туура түшүнүңүздөр. Эжекебиз орус тил мугалими болгондуктан ошончо жыл ушул азыркы чогулуп аткан 30 жылдык өзүнүн окуучуларын эстетиш үчүн бир ошол мезгилдерди бир элестетиш үчүн бир сүйлөп берди. Болгону ошол гана. Негизи эжекебиз кыргызча эле сүйлөйт, кыргызча эле жашайт, кадимкидей эле көп кыргыз эле эжекебиз. Сизге дагы кошумчалап кетейин. Мен Бишкекке барып калганда, мектепке 28-чи мектепке барып калдым, мектеп лицей. А жерден орус тилчилер жетиштүү экен. Мисалы үчүн Нокотроюна келгенде орус тилчилер аз жетиштүү эмес эле. Ал жакта жетиштүү болуп турбайбы? Тем более орус мектеби болуп атат. А мен русский язык кыргызской школе филиал бүтүргөм да, азыр биздин 40 жылдык аяларда чогулуп атышат. Анан кийин менден сурап калды директор. Сиз эмнени билесиз дейт да? Мен айттым, кыргызча билем дедим. Анан өзүнүн кружогум бар эле, ушундай теремок деген. Десем, давайте тогда ведите кружок, деди. А то у нас штат где-то 6 часов кыргызского языка есть, деди. Да, согласна. Все, ошентип мен кыргыз тилчи болуп, переквалификация болуп, жогорку эмеге даярдыктан өтүп,
Анан кийин курчак театрында азыр ушул убакка чейин Рабаят курчак илими деп кыргызча өткөзүп атам. Мынакей. Бул кайсы мектепте Бишкекте? 28 мектептин лицейинин эмгек жамааты мынакей көрүп атасыздар. Ноокаттын Разакбак деген ушундай бир бейиште болгон жайынан Гүлайым эжекебиз сиздерге салам кат жолдоп атат мынакей. 28 мектеп лицейи. Бар болуңуздар. Дагы кошумчалап коеюн. Азыр мисалы үчүн биз деген пенсиядамын азырчы. Анан кийин азыр маалыматтык технология ушунчалык күн сайын окуш керек болуп атат мугалимдерге. Ошондуктан Санарип мугалимин онлайн окуп бүтүрдүм. Мынакей жылдыз чалдым. Санарип мугалими. Мынакей бутундап коё Санарип мугалими мынакей. Асылбек Мадалиев жакшынакай Санарип мугалими деген курс ачышты да. Ошол жерде окуп атабыз. Мисалы үчүн мен эртең эле кетип калам мектептен деген эмес. Себеби адам баласы окуш керек балдарын да ушинтип үйрөтүп кеткен. Мугалим киши күнүгө окуш керек. Эгерде бүгүн мисалы үчүн мугалим бүгүнкү күндө сен бүгүнкү сабакты эртеңкидей өтсөң баланын билимин сен уурдап алгандай болосуң дейт да. Ошондуктан биз кайра окуп ушул Санарипти мисалы үчүн балдарды биз компьютерден окутуп аткандан кийин оюндарды дагы кошуп. Азыр ошол мисалы үчүн мен мурда балдарды курчак менен ойнотсом, азыр мен ошол компьютерде баягы Kahoot оюну, жанагы Google форма боюнча тест берип, ошонткенде бала кызыгат экен да. Ага баланы кызыктырмайынча окубайт балачы. Ошо кызыкканы компьютер болсо, ушул компьютер менен да сабак беребиз да. Ошондуктан анан Заман талабы. Кыргыз тил боюнча именно тиякта кыргыз тил боюнча китеп жаздым. Азыр деген Аркуш басмаканасынан 1-классы чыгып атат. 8-класстын китеби уже чыкты. Ошондуктан мына кыргыз тил мугалими деген төшбелиги менен сыйландым. Эжеке бүгүн мактана турган күнүңүз. Тынбай мактана бериңиз. Мен балдарыма мактамаган. Албетте. Анан жөн эле жылтыратып тагынган жокмун да. Ооба, ушул балдар үчүн мындай эмгеги киргизген да, ушу кичине белгилеп койгон. Анан кийин туура. ушул мен балдарымды мен айтам да, постоянно мурда да өзүм көлдүк болом да, балдарды силер 10 жылдыкта көлгө алып барам, силер ондай 20 жылдыкта көлгө алып барам деп ар дайым чакырып жүрөм да. Анан эми мына баардык колго жетиштүү болушту, ар биринде унаасы бар экен. Кеттик көлгө депчи. Гүлайым эжеке, ошо сиз көлдүк болсоңуз анда абышкаңыз бияктык болуп калабы ошондо? Ноокаттык. Биякта жашап анан кийин кеттиңиздер. ооба. Биякта деле. Бала чакаңыз барбы бул жакта азыр жашагандарда? Жок, азыр кызым Бишкекте. Кызыңыз Бишкекте. Азыр ошо жакта отурукташып калдыңыздар энди. Канча болду Бишкекте жашаганыңыздарга? Бишкекте 2000-жылдан бери санай бериңиз. 24 жыл болду. Бирок эч убакта түшүңүздө дагы өңүңүздө да ноокатты унутпайсыз. Унутпайм, мен азыр мына кайсыникинден кирип ошол эшик төрүндө көрүп, өзүм ыраазы болуп. Бар болуңуз эжеке, бар болуңуз. Мынакей эжекебизди бир агынан жарылтып бир жакшынакай сүйлөтүп алдык, мисалы. Мактанды эжекебиз. Эми эжекебизди мактай турганда мына окуучулар бул жерде чогулуп кезекте турушат. Кимден баштайлы кана? Кең эжеке. Жакыныраак келип алыңыз бул жаккачы гана. Эжекелерибиздин анча мынча сарпай тапшырам дегендер болсо тапшырганча сүйлөй берсеңиздер болот. Эжекебиз келип атат. Сиз да мугалим окшойсуз эжеке, а? Бирок мугалимге окшошураак экенсиз эжеке. Мен каргашмын. Илгертен. Коммерсант. Бияка келип Ана эжеке. Урматтуу балдарым, ушу мен өзүмдүн личный балам, экинчи балам. Ana ушулар менен бирге окуган. Силердин 30 жылдык юбилейиңер кут болсун, баардыгыңардыкы. Анан айланып кетейин. Гүлайым, мына ушу балдарды ушундай кылып жакшына кылып тарбиялаган экенсиң. Балдар, кыздар баардыгы тартиптүү, жакшы, Кудайга шүгүр, ыймандуу, баардыгы жакшы жолго ап барган экенсиң. Сага чоң рахмат. Ушу дагы илимиңе илим, билимиңе билим кошулуп өркүндөй берсин. Өмүрүңдүн узун болушуну каалайм. Дагы булардын 40 жылдыгына, 50 жылдыгына, 60 жылдыгына келгин ушулардын. Ого чейин мана каянып болсо эми келе бер. Тынч болгон. Балам мына оператор балам, сага дагы чоң рахмат. Мындып келип эжекелерди, мына балдарымды тартып атасың. Якыптан сага дагы чоң рахмат. Сен дагы ушу балдарды окуткансың. Аман бол, бала чакаң менен, семьяң менен 30 жылдык юбилейиңер кут болсун. Силерге жалаң жакшылыкты каалайм. Ушу эми узакта жүргөн баламдын аттан силерге жалындуу ысык салам достору, эжекелери. Сиз балаңыздын ордуна келдиңизби? 30 жылдык. Мен өзү жөн эле келдим. Жөн эле келдиңиз. Ата-энелер комитети болуп иштеп турган да. Балам немеде Америка жакта жүрөт да, анан кийин апа ушу эжекемди досторум менен
классташтарым менен барып жүз көрүшүп отуруп коюң дегенге келдим. Рахмат кыздарым, өмүрүңөр узун болсун балдарым, бардыңар жакшылыкта ушинтип жайнап күлүп, ойноп күлүп жүрө бергиле, дайыма эжекиңерди унутпагыла, билим берген силерди чоңойтуп окуткан, ушундай даражага жеткирди силерди. Анан Гүлайым мына кичинекей арыз болгон бул менин кичине мен өзүмдүн атымдан. Мынакей болчоп турабыз, мынакей. Сизге термиз бар. Бул болсо Сага дагы бир эжекебизге. болуптур эмесем. Бардыңарга жакшылыкты каалайм. Тынч болгула, өмүрүңөр узун болсун. Ай, рахмат. Келиңиз эжеке, сиз сүйлөшүп кийинки маекти сиз бере бериңиз. Жакыныраак туруп келип сүйлөй бериңиз. Сиз дагы мугалимсиз, эжеке? Мы с Гуляем Халыевной коллеги, вместе работали, подружки, аяштарыбыз. Гуляем, добро пожаловать на Алкадскую землю. Дай Бог тебе крепкого здоровья. Ты человек творческий. Я хочу пожелать тебе долгих творческих лет работой. Ты постоянно творила неустанно. Это твое достижение, что ты выиграла конкурс «Учитель года» и поехала в Бишкек. И в Бишкеке она заняла призовое место. Чтобы таких успехов у тебя было много. Я рада тебя видеть сегодня. Мы встретились с ней через 10 лет. На 20 лет вместе были через 10 лет. А ребятам что я хочу сказать? Дорогие ребята, мальчики, девочки, для нас вы наши дети. Вам крепкого здоровья. Все вы состоявшиеся люди. У вас у всех есть семьи, дети взрослые. У многих есть внуки. Дай Бог вам здоровья, семейного счастья, благополучия. Кудайым ушунчалык сиздер бизди чакырып мейманыңыздар, Алла разы болсун. Тапканыңыздарга Кудайым берекесин берсин. Ар дайым жакшылыктар түшүндү. Бири-бириңиздерди колдоп, кубаттап жүрө бериңиздер. Ай, рахмат болчоп болсун. Мына келиңиздер, мына очу кезектешип сүйлөгөнчө эжебиздин өзгөчө мугалимибиздин сөөгүнө картып көңүлүн деген асманга көтөрөлү, Мынакей жолуктарын салган жактарында көрсөтүп коюңуз. Сарпай тапшыруу ажеми жүрүп жатат. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү ушу биздин 30 коноктору. Биздин эң бир сыймый коногубуз ушу Гүлайым Калиева. Бизди окуткан, бизди ушу даражага жеткирген эжекебизге чоң рахмат сизге эжеке. Биздин жашообузда кандайдыр бир ийгиликке жеткен болсок, ошонун сиздин салымыңыз чоң деп билебиз да. Биз кандай ийгиликке жетсек, сиздин салымыңыз чоң. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадис мазмунда келет. Силердин араңарда эң жакшыңар дейт, Кур'ани Каримди үйрөнгөн жана башкаларга үйрөткөн дейт да. Ошондой эле ошо биздин Кур'ан окушка себепчи болгон, бизге түрткү болгон эжекебиз ушул эжеке болот да. Биздин арабызда эң жакшысы ушул эжеке болот. Ошого иншалла ушул эжекеме менин дүйнөдөгү эң бир кымбат белегим бар да. Ошону тартып алып койсун сизге. Ай, рахмат, мына урматтуу көрүүчүлөр, окуучуларынын кезектеп айткан куттуктоосуна ортоктош болуп жатасыздар. Мынакей Кур'ан китеби, мына эң сыйлуу белек бул. Мынакей ар дайым башыңызда болсун. Кыйналган учурларда зикир кылып, Аллага жакындап жүрө бериңиз эжеке. Биз сизди сыйлайбыз иншалла. Пайгамбарыбызда мугалим болгон. Бул жашоо түбөлүктүү эмес туугандар, досторум. Ошого иншалла акырет түбөлүктүү экен да. Бул жашоодо карлык бар, оору бар. Бул жашоодо кыйынчылык бар, бирок акыретте ал нерселер жок экен да. Ошо иншалла мына жашыбызда бир канчага барып калды. Туурабы? Окууду бүткөнүбүзгө 30 жыл болуптур. 1-класста окуйт элек. Бүгүн карасаңыздар, биздин балдарыбыз, неберелерибиз 1-класста окуп чуркап жүрүшөт да. Ошого иншалла ошо эми сиздерди эскертүү момундарга пайда дейт. Биз эскертебиз, хидаят Аллах субхана тааладан. Келдиңиздер, кошуласыздар менен? кошулабыз. 200%. Менин жеңем болот. Кайным болот. Бир тууган кайныңыз болот. Кайным да. Ошо эжекем бизди окуткан, эжекеме дагы чоң рахмат, жеңеме. Иншалла, жеңе сиз дагы акам менен бактылуу болуң. Эки дүйнө бактылуу болуң иншалла. Кыздардын озурун көрүң, кыздарды узатып, тойлорунда болойлу иншалла кызматта. Айшене сизге да чоң рахмат. Досуңуз алыста болсо дагы ушул жерге келип, жоктугун билбей, бизден чогуу араңызда отурганыңызга сизге чоң рахмат. Калган алыс жакындан келген менин кадырлуу классташтарым, кымбаттуу. Силерге дагы чоң рахмат. Баарыңарга ошо бүгүнкү кеченин ажарын силер ачып жатасыңар.
Ay rahmat. Operator Ükazga da çok rahmat. Allah razı olsun. Rahmat. Elmira, çok rahmat mana Ükaz yaxşı hizmet kılıp atat. Uşul senin salımın ekende alsa жүрсөң дагынчы. Анан алса жүргөн досторубуз, классташтарыбыз бүгүн кечеде келе албай калгандардын баарына иншалла чынден соолук uzun ömür Allah subhanahu wa taala 2 dünya бактылуу берсин силерге. 2 dünya бактылуу болгула. Кийинки жолугушууларда силер менен иншалла чогуу болобуз деген үмүттөбүз. Ay rahmat. Sonu sözler, altın sözler. Kana gelingizler. Gezekleşip geliveringizler. Ejekebиз sizlerdi күтүп атат. Ejekebиз жана 65ке чыгайын деп калды эле, кайра аркага кетти. Мондай жакшы сөздөрдү уккандан кийинчи азыр 30га келип калды уже. 30га жакындап калды. Bir söz söyleyip koyayım. Hazır uşul bayağı ayıp ketkendey эле сенин араңар эң жакшыңар Kur'an-ı Kerim үйрөнгөн жана башкаларга үйрөткөн дегендей эле эжекебиз себепчи болуп биздин балабыз толук 30 пара Kur'an'ды жаттап бүгүнкү күндө эжекенин айылында ошол рыбачиде балдарга сабак берип атат да. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Kol çabuk koyasın. Uşul ejekebиздин салымына айтып мактанып бүтпөй жатат мисалы окуучулар, а? Ana gelmişler. Padarkalar tapsın. Söylөгөнчө ana. Hoş gelipsizler. Bardıq klassdaşlarım. Hoş gelipsiz bilenciге. Bizi siylap, Ağustan atarып келгениңизге биз чоң ыраазыбыз. Şu baldardын, kыздардын атынан кичине колубуздан келишинче уюштурдук. Бардыгыңыздарга, биринчиден сизге, ошол жерде отурган Эркемжиге, Айшемелерге, бардык кыздар, балдар ден соолукта болуңузга. Үй ичиңер менен, бала чакаңар менен, келиндер менен, күй балдар менен, жезделер менен бардыгыңар бактылуу өмүр сүргүлө, 2 дүйнө бактылуу болгула. Балдар кыздарыңардын озурун көргүлө. Дайыма ушинтип бири-бирибизди көрүшкөндө, сыйлашып, учурашып жүргөн насип этсин, а? 10 жылдыкта, 20 жылдыкта мына балдар күчтүү спонсор болгон. Азырда мына 30 жылдыкта да Нурсейит спонсор болду. 20 жылдыкта аттар аталбай калган Эржиги, Нурсейит бардыгы спонсорлор көп болгон. Россияда кыздар 20 жылдыкты да кишилер өткөзгөндө келип камерабыз болгонда да. Азыр жакшы болду. Элмира, сага рахмат. Эсте каларлык камера сүйлөшүп болгон. Эң чоң белек бул. Эң чоң белек. Көпкө чейин эстен чыкпай, көрүп, бири-бирибизди көрүп жүрөбүз. Жакшы болду. Бардыгыңардан Алла разы болсун, а? Rahmat. Абдан сонун көрүнүш, урматтуу көрүүчүлөр, мынакей Агарт тармагындагы эмгек кылган Гүлайым эжебиздин окуучулары бирин-артын бери сүйлөп жатышат. Атамгасын үйрөткөн Али эжекебиз Насим Кошубай келебей калды. Себептер менен. Аны эжекебиз кече барып балдан сыйлап, туктап келдик. Кыздар балдар бар. Эжекебиздин дагы салымы көп. Эжекебиз бизди ушундай талпынтып, эжекени колуна узатты. Эжеке биринчи ишке келгенде биздин классыбызды алып, бизди башка эжекелерди бербей өсүптүрдү да. Аягы чейин. Ay rahmat. Чоң ыраазыбыз да. Kana kızlar da söylөгөнчө тап сүйлөй берсин, мына кийинки сөз. Эжекке келипсиз биздин Ноокат районунун өрнөк айылына Аллахым сизге чынден соолук uzun өмүр берсин. Бала чакаңыздын озурун артын көрүңүз. Мындан да жакшы ийгиликтерге жетишиңиз. Аллахым сизди дайыма өз биздин тилде айтканда өзүнүн Мээримине алсын. мээримине алсын. Ошол кыздар, балдар баарыңарга чынден соолук uzun өмүр каалайм. Дайым эле ушинтип жадырап, жаркырап жүрө бергиле. Якканынча сизге дагы чынден соолук uzun өмүр, иштериңизге ийгилик. Айшене сизге дагы ден соолук, uzun өмүр, балдарыңыздын озурун артын көрүңүз, неберелериңиздин жакшылыктарын көрүңүз. Ошол кадаркаларыңыз. Мынакей рахмат, чоң рахмат. Кол чаап турабыз ар бир сүйлөгөн куттуктоого. Hoş gelipsizler. Gülay Eje'ge, Şehit'e, Yakıtkan'daki Ayşe'ne, sizlerge den soğuk, uzun ömür, baldan kızların jakşılıklarını ten görgüzü,
dostlarım, klassdaşlarım, bardığınızlarına şimdiden soluk, uzun ömür, balдар kızlarınızların yaşlıklarını keng görünüzдөр, 40 yıllıktayam Xudo kalasa kelingizler, keleyli, katarınızdan buzulbaylı, şuntip жақшылық, ең жақсы отырған күндеріңіз барды, күндері шундай дастархандар жайылып тұра берсін. Россиядағы достарым, классташтарыма рахмат, шуншалық Эльмира саңайым шын денсаулық, uzun ömür, рахмат санадағы шуншалық ұйыштырып алып келгеніне дайыма шундай дастархандарды жақсы болып жарқырап жайнап, ең бірінші денсаулық берсін Құдайым. Бардығыз тыныш болып, балдар қыздарыңыздың жақсылықтарына тең көрелі. Бардығына бақытлы болған. Рахмат, чоң рахмат мынакей. Айба сонун куттуктоолор болот. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей эжекелерин, эжекебизди мына окуучулары жакшынакай болуп куттукташып жаткан учурда жакыныраак турабыз эжекебизге. Окуучулары, биздин мына эжекебиз алтындай болгон ушундай сулуу эжекебиз мына бизди 4-ч класстан 11-ч класска жиберди. Аллага шүгүр, ушунчалык сыймыктанабыз бул эжекебиз менен биздин көп жактарыбыз окшоп кетет. Сабырдуулугубуз, күчтүүлүгүбүз мына рахмат баардыгы ушунчалык кыздар, балдар ушундай жакшы тарбия кылган экен, мына кыздарыбыз баардыгы ушунчалык күчтүү, балдарыбыздан жакшы, семьялар менен тынч, баардыгыңарга ишиңерге ийгилик, дайыма ушинтип жаркырап жайнап жүрө бергиле, кыздардан ден соолукта болгула, өмүрүңөр узун болсун. Ушул Эльмира сага алтыным, сага ушунчалык чоң ыраазычылык айтамын. Ушундай передачаны уюштуруп, ушундай сюрприз кылып, бизди ушунчалык толкундантып, кубантканыңа сага Алла ыраазы болсун, ишиңе ийгилик досум. Дайыма бар бол, ден соолукта бол, үй бүлөң менен тынч бол, эмне максаттарга, ийгиликтериңе Кудай кааласа өзүң үй алам деп атасың, ниетиңе жет досум, үйүңө тойлорго барайлы. Ушинтип кийинки 50 жылдык, 40 жылдык, 100 жылдык юбилейлерде жолугушайлы. Рахмат. Ушул кечени жакшы кылып, ойноп күлүп, жакшы кылып өткөрүп кетейли. Ай, рахмат. Мана кийинки эжелер сөз бересиң. Сонун сөз болду. Азыр жалаң окуучулар чыгып атасыздарбы, окуучулар, Жакыныраак тура бериңиз эжекебизди. Кепсиздер ушул биздин Разакбак деген багыбызга бардыңыздар. Биздин алтындай болгон эжекебиз, Гүлайым эжеке, кепсиз биздин тойлос айылына. Биринчиден мен кече 1-ч класста окуган Гали эжекебиздин сөзүн жеткизип коеюн. Гали эжекеге менден ысык салам, эки бетинен өп кой дегиле. Кол чаап турабыз. Анан кийин ушу отурган баардык классташ кыздарыма, балдарыма баардыгына ден соолук тилеймин. Биринчиден баардык үй бүлөсү менен бактылуу болсун. Ушундай болуп катарыбыз бузулбай жүрө берели баардыгыбыз. Эжеке сиз акам менен бактылуу болуп, балаңыз менен тынч болуңуз. Иштериңизге ийгилик, сизге дагы рахмат, бизди окуткансыз. Айшене сизге дагы рахмат, биздин классыбызга активный катышып, жетекчи болуп жүргөнсүз. Нурсейит энди алыста жүргөнгө байланыштуу келе албай калды. Ордуну жоктобой, эми Нурсейит классташыбыз отурат деп элестетебиз. Эмне кала сөздөрдү баардыгын айтты. Азыр энди өзүбүз мындай карасак 50ке жакындап калыппыз, баары бир эмне жүрөгүбүз 18 жашардай. Мындай караганыбызда 18 көп айтып койдубу? 11-ч класстабыз. Не десек энди, баардыгыбыз тынч болойлу, бактылуу болойлу, заманыбыз тынч болсун, ушинтип ойноп күлүп жүрө берели. Рахмат. Келиңиздер гана. Иреттеп, кезектеп сөз сүйлөй беребиз. Эми балдарга кезек келди, мынакей. Алейкум ассалам. Biz eşekimizge kadar razıçılık bildiririz. 30 yıl ötürü şu eşekinin salamı 30 yıldan gibi var. Şu bizim kadrolumuza,
баарыбыз билебиз. Ааламда жол электр машина бар. Өзү ар бир өзүнүн жолу бар. Ар кандай элестиктер менен иштейт. Бүгүн ушу 30 жылдан кийин барганыбызга келип чогулуп, ушинтип баарыбызды көрүп, андан разы болсам, эжекелер эң негизги эжекелер алышып билебиз. Себеби эжекенин ушундай бизге тарбия тайын берди. Барчага классташып айтып кеткен. Өзүбүз көрсөтүп ал эми баардыгы классташтарымга көргөнүмө ыраазымын. Себеби мен азыр көпчүлүктүн ар бири ар жакта чет жакта, узак жактарда жүрөбүз. Бул үчүбүз баардыгы ушул жерге чогулуп көрүшкөнүбүзгө мында Аптап Толкундан ушу ыраазы болсам, баарыбызга ушу ден соолук, uzun ömür каалайм. Эжекелер дагы өзгөчө алышып, себеби ушул жумушун таштап, алыстап иштеп келип жатат. Баламызды окуткан экен, ушул бизде Ай рахмат, мынакей. Балдардын атынан сүйлөдүм деп, мынакей окуучулардын бири куттуктоо сөзүн айтты. Балдардын атынан куттуктоо 30 жылдык белгилеп атабыз. Ошого жабышып, өзүбүздүн кубанычыбызды бөлүшүп атат. Сизге дагы рахмат. Эстелик үчүн калтырып берем мындай. Калтырып бересиз, убагында ким билет, дагы көп адамдарды көрүп, бизге класста тиешеси көрүп, Сабак иретинде да болот, мисалы. Анан кийин эми эстер ала турган сиздин сакталып турса, көп аудитория көрөт. Бизге дагы Ай рахмат, рахмат. Разы болсоңуздар эле болду. Туура айтасыз. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, келиңиз эже. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей кезек арттын кези куттуктоолор саны бир топ. Иштеген болсо биз үйүнө барып окуп түшүбүз. Ошол көзүмдү менден тапыр кетпейт. Ошол учурда мындай бизде болуп калчу мектепте ар бир улуттук оюндары. Ошол учурда бизди формалар үйгө киргизип алып, азыр ойлосом, мен өзүм эне катары бүлөсү катары түшүнөм да. Жеке жашоосуну биз экинчи орунга коюп, биздин окуубузга, биздин тарбиясына, биздин берген билими ушунчалык сапаттуу болгон экен да. Ошол кезде эле бизге жугумдуу сабактарды беришти. Эми өзүбүз билесиз, айылда орус тилдүү сүйлөбөйбүз. Теледен деле орус тилдүү мындай передачалар аз. Ошого карабастан бизди мынтип окутуп, адабий баягы чыгармаларды жаттатып, биз ушундай кыйначу экен да. Ошонун айылында биз шаарга барганда кыйналган жокпуз. Кээ бир мисалы менин ошол иштеген жерлерде мисалы жанагы советтен дагы тоолуу райондордон баргандарга керек болсо анча-мынчасына переводчикка болдум да. Ушуну айтып берчи, мындай кылып койчу дегендерди. Мен ошондой эжекенин ушундай жугумдуу бизге берген сабагына мен ушундай рахмат айтам да. Азыркы күнгө чейин балдарым айтканда менин эжекем бар, калыйм. Мен барбасам болбойт. Кандай жумуш болсун мен токтотушум керек, мен ал эжекени сыйлайм, ошон үчүн барам. Ушунчалык сиздин терең билим алганыңызга келип, бизи ушундай 4-класстан 11-класска чейин бир кол багып, бир кол тарбиялап, баарыбыздын башыбызды бириктирип, мынакей балдарыбыздагы баары ынтымак, ошол учурда кыздарыбыз, ошол учурда мынакей сизди таап берген Байытов өмүр алда бизге чоң салымын кошту. Рахмат, баарыбыздын башыбызды ушундай бир себеп менен башыбызды бириктирип отурасыз. Эжекебиздин ушунчалык мындай мактай турганына арзый турганда, мына көрүп атасызбы, китептери жазат. Ошол айылдын учурунда, ошол кезде дагы ушундай таланттуу мындай изденип иштечү да. Изденип иштеп, келбей калсак, дайым жок, эмнеге келбейсиңер деп биз ушундай контролду калат эле.
Анча мынча бизден кетип калган катачылык болсо кечирим сурайбыз сизден. Бирок бизди ушундай татыктуу тарбия бергениңизге чоң рахмат. Мынакей карабайсыз, балдарыбыз дагы мынакей ушундай бирин номерлерин беришип болбосо биз бүткөн учурда телефон деген жок болчу. Ошо бири-бирибизди бириктирип, ушинтип баарыбыз бири-бирине салым кошуп келип аткан. Баарыңарга рахмат. Балдар силерге дагы бар болгула, үй-бүлөңөр менен аман болгула. Ушинтип эжекенин артын улап биз дагы ушундай эжекелердин урпактары бололу. Биз да окуйлу, чокуйлу. Биз да китеп жазайлы. Эжекеден өмүрүн алып калалы. Бул деген өтө сонун биздин эле тортай деп айтпайын, керек шурон деп айтпайын, ноокат деп айтпайын. Азыркы күндө Кыргызстанга салым кошуп атат кыргыз тили боюнча. Азыр бизде эң чоң проблема кыргыз тили бир канча жылдан кийин жоголуп кетүү тилдин ордунда турат. Мисалы биз бүгүнкү күндө биздин балдарыбыз 30% билет. Ошонун артында могу эжекебиз китеп жазып атыптыр. Чоң рахмат, сиз кыргыз тили үчүн, кыргыз эл үчүн чоң салым кошуп атыптырсыз. Чоң рахмат. Ой, рахмат, урматтуу көрүүчүлөр. Мынакей дагы бир жакшынакай эжекебиздин өзүнүн окуучунун сөзүнө күбө болдук. Мынакей дагы бир эжекебиз сүйлөгөн жатат. Эмне айрым Керешүүнүн орто мектебинин окуучулары баардыгыңар үйүңүздөр менен мектепке куш келипсиз, мектепке Айшене куш келипсиз. Сиз ушул 4-класстан баштап 11ге чейин жакшы окуттуңуз, чоң ийгиликтерге жеттиңиз. Биздин жеткен эмелерибизге бүт сиздин салымыңыз чоң нечке. Сизден ыраазыбыз. Ден соолугуңуздар чың болсун, өмүрүңүздөр узун болсун. Кыз келиндардын урматын көрүңүздөр. Дайым ушинтип ак тостуктун бетинде 40 жылдык, 50 жылдык Кудайым насип этсин. Сиздерге чоң ыраазычылык. Ой, рахмат. Келиңиздер гана. Дагы бир жакшынакай сөзгө куттуктоого ортоктош болдук. Мынакей абдан өзгөчө кучакташып учурашып калды. Бул эжекебиз ким болду экен? Я. Мама золотая. Канча жылдан бери Кана. Куш келипсиздер баардыгыңыздар бүгүнкү кечебизге. Урматтуу меймандар, баардыгыңыздарга ден соолук каалайм, өмүр каалайм, бакыт каалайм. Айрыкча ушул эжекебизге мен ден соолук, бактылуу каарылык каалайм. Бизди ушу кичинебизден окутуп, үйрөткөн эжеке оорубаңыз, ден соолукта болуңуз. Көп жашаңыз. Ай, рахмат. Кичинекей береке. Азаматтар, урматтуу көрүүчүлөр. Эми мынакей урматтуу көрүүчүлөр, жалпы куттуктоо сөздөр бүттүбү? Анда ырга кезек берели. Сизди ырдап койсун деп демек Колумузун тыштап келдим да. жок, мындай живой ырдаган эжекеге өтө мындай баалуу белек катары калат да. Ооба. Кана. Кана. Эстегениңизди ырдай бериңиз. Майли, биз дагы ушул чоңоюп 40тан ашып дегенде 50ке жакындап калдык. Баардыгыбыз деле балдарыбыз үчүн балдарыбызга ырдап коеюн. Сөзсүз. Тинтин кастарлап, окуттум, үйрөттүм ардактап, үйлөттүм, үйбөлдүм эң улум, бизди кой өзүңдү өзүң бак. Үйлөттүм, үйбөлдүм эң улум, бизди кой өзүңдү өзүң бак. Басарсың тоолордо, түздөрдө, бактылуу боло көр чоң жолдо. Атанын эненин кадырын билерсиң балалуу болгондо. Атанын эненин кадырын билерсиң балалуу болгондо. Ой, азамат, мынакей кол чаап коебуз, мынакей.
Бул мына өзгөчө куттуктоо болду чын-чынына келгенде. Бияк окуучуңуз болот беле? Менимче эң активдүү окуучуңуз болгон окшойт да, мисалы. Жакшы да окуганбы? Ошону айтам да, ушундай билинип турат да, мисалы үчүн. Бар болуңуздар, бактылуу болуңуздар, ушу эжекебиздин батасын алып турсаңыздар, Кудай буйруса сиздерге да бумеранг жашоо, ушу сиздердин дагы окуучуларыңыздан, жосо балдарыңыздан кайтары бул сөзсүз ишеним менен айта алабыз, туурабы эжеке? Ооба. Ана эжекебизге бир ыраазычылык. Не дейсің? Бардыңа келгениңерге рахмат. Ушунчалык бардың чогулуп, эжекени куттуктап. Болду. Бар сөз зав жоголуп кетет да. Токтоп турасыздар бир аз. Куттуктайбыз эми бардыгыңарды 30 жылдык юбилейиңер менен. Сизге дагы чоң рахмат. Элмира, сага да рахмат. Алыста жүргөн Өмүр, Нурсейит, бардыгыңарга рахмат. Келе албасаңар дагы келгендей Таасир калтырышты. Болду, рахмат, чоң рахмат. Ана бир куттуктайбыз эжекеден көңүл. Assalamu alaikum. Айта бериңиз, Kalama şiltiyeme Ağdosturkun'da oturağız klasaşlar. Sizlerge daha rahmat kelgeniңерге. Ejekebizge daha rahmat. Hoş gelipsizler. Жакшы эле сүйлөйт экенсиз го. Келиңиз эке. Ejeke yaxşı. Şunda ejekem var. Ejekeme men sıymiqtanam ejeke. Rahmat ejeke. Bizni şunçalık okutup, çoğaytıp nime qilib qo'yganingizga rahmat ejeke. Ay rahmat. Allah razı olsun. Qana aka. Mayli mana shu restoronda baribizda o'tiradi ejekebizga rahmat. Mana shu dostlar aytgan va baribir qo'shilamiz da. Rahmat. Өзүңүздү окуучу сезип атасызбы азыр? Ушул вакытта, ушул секундтарда, кадимкидей эле. Келиңиз аке. Мен şu klasaşlarının sözge qo'shilib bardık sözleriga. Altınday bo'lgan bizni o'qitgani 7 yil, 8 yil. Ejekebizga Alloh razı bo'lsin. Shunday kunlardan daha ko'p ko'rayli. Cho'g'ib o'tirib, intimoqli bo'lib. Yaqtgan ejekega rahmat. Biz o 1. klass, 2. klass, 3. klasslarda buna ejekemiz büfette işleydi de şamalda, aşınıyoruz. Vardığımız birbirimizden как связаны дегендей. Allah razı olsun bardығы. Эми урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары мындаки жакшынакай болгон сөздөрдөн кийин эжекебиз бир ырдатып койбойлубу? Кандай дейсиз, а? Эжекебиз бир жакшынак алып туруп бир окуучулар үчүн ырдап койсо, анан кийин батасы берсе жыйынтыктайбыз жакшынак алып. Андан кийин иш-чараны уланта беребиз. Гүлайым эжеке, окуучуларыңыз жаратан бери суранып атат. Эжекебиздин баягы агартуу тармагына салымы гана эмес дейт, салымы гана эмес. Бизди дейт ушундай бир кездер ушинтип ырдап да окутчу деген да бир сөздөрү мени калп айттырбайт да. Ошон үчүн сиздин үнүңүз ушул окуучулар үчүн, ушул тасмада архив үчүн таберик болуп калсын эжеке. Ошон үчүн бир жакшынакай өзүңүздүн бир чыгармаңызды тартуулап койсоңуз, эми колдон келишинче. Эми жандан бери жакшы калууларды ушунчалык бир ички баягы ички дүйнөңөрдө эмне кысылып турса ошонун баарын чыгарып мындай сонун айтып бердиңер да. Ошол силерге мен ыраазымын дагы элечи. Анан баягы мугалим деген класс жетекчи экинчи энебиз деп айтып коюшат го балдарым. Ошол баягы бейишинин тамамында дейт. Ошол мени ушунчалык сыйлаганыңарга мен абдан ыраазымын. Анда эмес ошондой эле бир баягы мугалим кайда болбосун өзүнүн баягы чыгармачылыгын көрсөтөт дейт. Анан эми мен такыр эле ырдай албайм деп айта албайм, мен билем. Мугалимдер бардык жагынан бар болот. Ооба, бар жагынан билейби, ырдайбы дегендей. Анда эмесе Ошон үчүн жылдуу мугалим болгонсуз эжеке. Аны жакшы билебиз биз. Ошон үчүн эч бир отказ кыла албайсыз да. анда эмесе Билейби, эми башка учурда билеп калар, азыр ырдап берсе, Кудай буйруса. Баарыңарга узун өмүр каалайм балдарым. Чын ден соолукта болгула, бала чакаңар менен ар дайым ушул балдарыңар сыйлаган силердин дагы ушундай бир алдыңкы балдарды өстүрө бергиле. Билгендер болсо эжекебизди коштойбуз. Өмүр деген. 1, 2, 3 кеттик. Өмүр деген кып-кызыл гүл жайнаган. Өмүр деген булбул бакта сайраган. Өмүр барда өкүнбөс
Артылбайт кайрадан. Өмүр сен чалкып жаткан көлдөйсүң. Өмүр сен мандай баккан жердейсиң. Кайра кайра пайдалана бергидей же өмүр сен. Колдо буюм эмессиң. Каалаганча кайдалана бергидей же өмүр сен. Колдо буюм эмессиң. О жаштыгың артта калып баратат. Өмүр өтсө ак чач кылып жаратат. Ар жагында ак жолугун булгалап артта калды. Айланайын каглайын балачак. Ар жагынан ак жолугун булгалап артта калды. Айланайын каглайын балачак. Мынаке урматтуу көрүүчүлөр, рахмат, чоң рахмат. Мынаке Гүлайым эжекебизден мына сиздерди окуткан бул экинчи апабыз да, мисалы апабыздан кийинки апабыз да мына ушундай мындай бир жандуу үн менен аткарган чыгармасы ушул сиз кураган окуучулардын армиясынын гимни болуп калаарында шегибиз жок, туурабы? Ар дайым ушул тасманы көргөн сайын эжекебиз дагы ушундай чалып өзүнүн бир көңүлүн көккө көтөрүп, көрүп туруңуз, мына ушул сизге белек катары калтырып аткан ушул балдар кыздарыңызга, мисалы окуучуларыңызга Аллахым чексиз ыраазы болсун. Мына ушул иш чараны уюштуруп, татынакай кылып туруп, бир бейиште болгон бактын арасына чакырган ушул жалпы 30 жылдык окуучуларыңызга сизден дагы бир жакшынакай бир бата болсун, бир ушулардын бала чакасы сиздин деле бала чакаңыз катары эсептелингендиктен, туурабы? Мына ошого бир жакшынакай бир алаканча бир бата берип койсоңуз, ата энеден кийинки бата сөзсүз мугалимдердики деп эсептелинет. Омин. Биринчиден дагы эле ушул жерге, ушундай бейиштей жерге келгениңизге куш келиңиздер. Ошол бейиштей жерибизге бир бата берип коелу. Анда эмесе дагы эле жанагы сөздөрдүн баары, сонун сөздөрдүн баары айтылды, ошол сөздөрдүн баардын каалоолордун баары кабыл болсун. Анан дагы негизгиси баягы адам бала экенбиз, ким мисалы үчүн Кудай берген жашта жашайбыз, Кудайга шүгүр. Ушундай жерге келгенибизге да шүгүр. Сиздердин ушунчалык сыйларды көргөн мен да ушул учурга да шүгүр да. Анан негизгиси балдарым, мындан ары дагы сиздер бириңер алыска кетесиңер, бириңер ушул жерде каласыңар. Дагы турмуш улана берет, эми сөзсүз үйдө дагы тынчтык болсун. Бала баккандарга жакшынакай бир бакыт тартуулай тургандай болгула силер дагы. Балдарыңар силерди сыйлай тургандай болсун. Өзүбүздүн улутубуздун буреки жакшынакай мыйзамын, жакшынакай өзүбүздүн салт санаабызды, биздин наркыбызды ушундай колдоп кармап жүргүндө дагы балдарыңарды тарбиялап жүргүлө. Мен ыраазымын, дагы эле ыраазымын силерге. Көрдүңүздөрбү эжекебиздин ыраазычылыгын? Эжекеге дагы бир баса беле айтылып кетчү нерсе, эжекебиз сиздер курактагы эле бойдон калыптыр десем жаңылышпайм. Чынына келгенде сиздер капа болбоңуздар бирок, жаштыгы эжекебиздин ошол бойдон эле калыптыр. Сиздерди мисалы сиздер эгерде эжекебизди досубуз деп башка бирөөгө айтсаңыздар ишенет. Эжекебиз эч качан 60-65-тин тегереги деп эч ким ойлобойт. Эжекебизди бир мисалы мен элге деле ачык эле айтам, мисалы бир 40-тын тегереги деп ойлойт. 40-45-тин. Ушунчалык жаш болуп кетти. Жанагыдан да жаш болуп кеттиңиз эже, байкадыңызбы? Себеби баягы мугалимдердин ошондой бир айтышат го, балдарды мына ушул балдардан мен алып атам да, энергияны. Ушул балдардан позитив алып атам. Ушундай жакшы секрети ошол деп коюңуз, жакшы тилектер ушул адамды жашартат турбайбы? Ошондуктан мен ыраазымын. Кол чаап коебуз. Мына урматтуу көрүүчүлөр, мына 30 жылдыктарды мына 2024-жыл эсебинен
өзгөчө мисалы мамилеси, өзгөчө мисалы программа болду десем жаңылышпаймын. Бир дагы 30 жылдык мисалы өзүнүн мугалимин алыстан Бишкектен чакырып келип, атайын бир бейиштин багында сыйлаган учуру болгон жок эле 2024-жылдын эсебинен. Мына ушул эксклюзив программа болду да калды мына кежекке. Чынын айткандачы, бир дагы мына 20 жылдыктагы, 30 жылдыктагы башка окуучулар бир дагы мындай идеяны көтөргөн эмес. Ошого сиздерге Аллахым разы болсун. Кудай буйруса, бардыгы эжекенин дуасы менен аткарылат. Бардыгы ушу ата-энеңиздердин дуасы биринчи. Эжекебиздин дуасы сөз сал ниеттерди коштойт деген тилектебиз. Жакшы туруңуздар, аман болуңуздар. Аллах разы болсун силерге.